Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Бул видеодо биз OSI модели жана негизги протоколдор жөнүндө сөз кылабыз. OSI бул бүгүнкү күндөгү компьютер тармактарынын иштөө модели. Бул модельге ылайык эки компьютердин ортосунда байланыш түзүп, маалымат алмашуу үчүн 7 катмар колдонулат. Ал катмарлар төмөндөн жогору көздөй номерленишет. Маалыматты жиберип жаткан компьютердин кайсы бир катмарында түзүлгөн берилиштер маалыматты кабыл алган компьютердин тиешелүү катмары тарабынан алынып иштетилет. Эми биринчи катмар жөнүндө кеп кылалы. Бул катмар физикалык катмар деп аталат. Мында ар кандай түрдөгү кабелдер жана радио жайгашкан. Физикалык катмарда маалымат 0 жана 1 түрүндө коддолуп, кабелдер же радио аркылуу жөнөтүлөт. Бул жерде электр, радио же лазер жарыгы түрүндөгү сигналдар жана компьютерлер арасындагы физикалык байланыш негизги роль ойнойт. Экинчи катмар Data Link катмары. Бул катмарда компьютерлердин тармак карталары, Wi-Fi аспаптар, switch жана bridge сыяктуу аспаптар иштешет. Аталган аспаптардын ар биринин MAC адрестери бар. Ал адрестерди ошол аспаптарды иштеп чыгарган өндүрүүчү фабрикада эле ыйгарып коет. Экинчи катмарда фреймдер менен иш жүргүзүлөт. Ар бир фреймге маалыматты жиберүүчүнүн MAC адреси жана алуучунун MAC адрестери жазылат. Эгерде жиберүүчү менен алуучунун ортосунда түздөн-түз байланыш жок болуп, алардын арасында бир нече роутер бар болсо, анда жиберүүчү менен эң жакынкы роутердин MAC адрестери жазылат. Үчүнчү катмар Network же болбосо тармак катмары деп аталат. Бул катмарда роутер аспаптары иштешет. Роутерлердин иштесүү үчүн IP протоколу колдонулат. Мында IP деген бул интернет протоколу деп чечмеленет. Протокол түшүнүгүн бир аздан кийин ачыктап берейин. Демек, роутерлер IP протоколу менен иштешет да, маалыматты жиберүүчү жана алуучуну аныктоо үчүн IP адрестерди колдонушат. Үчүнчү катмарда пакеттер менен иш жүргүзүлөт. Ар бир пакет жиберүүчү жана алуучунун IP адрестери жана жибериле турган маалыматтын бөлүгү сыяктуу берилиштерди камтыйт. Эске сала кетчү нерсе, пакеттер интернет аркылуу жиберилгенде бара турган жерине ар бири ар башка жол менен жетиши мүмкүн. Пакеттер кайсы жол менен бара турганын роутерлер аныктайт. Демек, роутерди багыт берүүчү же багыттоочу аспап десек болот. Эми протокол түшүнүгү жөнүндө кыскача айтып берейин. Жөнөкөй сөз менен айтканда, протокол бул компьютерлер бири-бири менен сүйлөшкөн тил деп айтсак болот. Эки компьютер бирин-бири түшүнүшү үчүн бир тилде сүйлөшүшү керек. Сүрөттө көрүнүп тургандай, адамдар өз ара кандай сүйлөшсө, компьютерлер да ошого окшош түрдө маалымат алмашышат. OSI моделинин ар кандай катмарларында ар түрдүү протоколдор колдонулат. Анда эмесе кезек 4-чү катмарга келди. Бул катмарда TCP жана UDP протоколдору иштешет. Бир мисал карап өтөлү. Кандайдыр бир адам өз компьютеринде интернет аркылуу веб-сайттарды карап жана ошол эле маалда музыка угуп жатат дейли. Интернет аркылуу келген берилиштердин кайсынысы веб-сайтка тиешелүү, ал эми кайсынысы музыканыкы экенин аныктап, келген маалыматтын толук же толук эмес экенин текшерип, эгерде толук эмес болсо, келбей калган же жолдон жоголуп кеткен маалыматты кайра салып жиберүүнү талап кылуу иштери дал ушул катмарда аткарылат. Ал эми 5, 6 жана 7 катмарларда браузер, электрондук почта менен иштөөчү программалар, оюндар сыяктуу программалык жабдыктар иштешет. Булар FTP, HTTP, SMTP жана башка ушул сыяктуу протоколдорду колдонушат. OSI моделинде
маалымат алмашууну төмөнкү анимациядан карап көрөлү. Адегенде жогорку катмарлардан жөнөтүлө турган маалыматтар аныкталып, төмөндө жайгашкан транспорт катмарына берилет. Мында жалпы маалымат сегменттерге бөлүнүп, TCP же UDP протоколуна тиешелүү берилиштер ар бир сегментке жазылат да төмөндөгү network катмарына өткөрүлөт. Network катмарында сегменттер пакеттерге бөлүнүп, ар бир пакетке IP протоколуна тиешелүү маалыматтар кошулуп, андан төмөнкү катмарга өткөрүлөт. Data link катмарында пакеттер фреймдерге бөлүнүп, ушул катмарга тиешелүү маалыматтар ар бир фреймге жазылып, андан кийин 0 жана 1лердин уландысына айландырылат да физикалык катмар аркылуу кабыл алуучу компьютерге жөнөтүлөт. Кабыл алуучу тарап келген 0 жана 1лердин уландысынан фреймдерди чыгарып, андагы маалыматты network катмарына берет. Network катмарында пакеттерден сегменттер алынат да транспорт катмарына өткөрүлөт. Ал эми транспорт катмарынан болсо, сегменттерден баштапкы маалымат чогултулуп, жогорудагы программалык жабдыкка өткөрүлөт. Мына ошентип маалымат интернет аркылуу жиберүүчү тараптан кабыл алуучу тарапка жеткирилет. Мына ошентип биз компьютер тармактарынын негизинде турган OSI модели менен тааныштык. Бул видеодо колдонулган маалымат булактары экранда көрсөтүлүп турат. Көңүл бурганыңарга рахмат.